Анда эмесе мына ушул ачылыш аземди расмий ачып берүү үчүн ардактуу инсандарды бул жакка чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Чыгыш адабияты жана искусствосы басма компаниясынын аткаруучу директору Узакбаева Наргиза Талантбековнаны чакырабыз. Жана ошондой эле чыгыш адабияты жана искусствосы басма компаниясынын уюштуруучусу, Пекиндеги Чжэнзян басма тобунун өкүлү, журналист Му Пин мырзаны дагы тосуп алууга чакырам. Ушул жер китепканада экен, чайканада экен. Биздин сүйөрмандар, күйөрмандар, жазуучулар, акындар келип, ырларын окуп, жаңы китептерин тушоосун кесип, ушул күндөн баштап мен ойлойм, Кыргызстанда китеп басуу тармагы жаңы деңгээлге кетти деп. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат. Ийгилик каалайм. Ак Жолтой китепкана болсун. 1, 2, 3. Бүгүнкү китеп дүкөнү басма үйү Ак Жолтой болсун. Куттуктап кол чабып койсоңуздар. Өзгөр көрүп аткандай бул жаңы форматтагы китеп дүкөн. Мен окуп жүргөндө ошентип ойлончумун, ушундай китеп Кытайда аябай көп ушундай дүкөндөр. Ошо жаңы жарымы кофейня болуп, жарымы китеп дүкөнү. Ошо кыялданган болчумун да, ушундай ачса кандай сонун болмок, жаштар көп келмек, көп окушмак китепти депчи. Ошо буюрса койгон максаттарыбыз акырындан ишке ашып атат жана кийинчерээк биз ойлойбуз дагы башка региондордо дагы ушундай китеп дүкөнүн ачсакпы депчи. Орто Азия менен Борбордук Азиядагы мыкты акын жазуучулардын чыгармалары менен ушул жерден таанышып, ушул жерден алып кетсек болот экен да. Шаякпай турат мына жерде. Мына жерде тиги Амат Рахматалиевдин Кыргыз боз үйү боюнча чоң энциклопедиясы турат. Эми бул Кыргыздын энциклопедиясын жаш кезинен үйрөнүп, баарынан жасап тактап кеткенде бул өзүнчө чоң энциклопедия. Муну дүйнө тилинде которуш керек да. Бул жанагы Кыргыздын боз үйүн жазуу боюнча чоң шедеврдин бири деп айтышыбыз керек. Мынакей карачы, жакшынакай мына кыргыздардын бул жерде эмес 15 тому турат. Бул жетишкендик да. Бул эми биздин адабий илимий чөйрөгө абдан баалуу окуя да. Анткени Кытай тили өзүнчө бир система болгондуктан, иероглифтик жазуу системасына байланыштуу болгондуктан буга чейин Кытайдын маалымат мейкиндиги бизге жабык болуп келген. Акыркы ушул 10 жылдын аралыгында биз ошол мейкиндиги акырын баш багып, ошол жердеги маалыматтарды өзүбүзгө чогултуп алып чыгып атабыз. Бул жеке китеп дүкөнүнө келген адамдар бул дүкөндө кандай китептер бар бардыгы менен таанышып чыгат. Анан ошол китептер жөнүндө биздин бул жердеги балдар маалымат берет. Кайсы китеп кандай баягы окурманга керектүү маалыматтарды берип турат. Анан бул жеке келгенде бул жерде дагы атайын кофейня ачып койдук. Ушул жерде келип олтуруп дем алып, анча-мынча кеңешип, кандай китеп жөнүндө толук маалымат алганга мүмкүнчүлүктөр бар да.